столица Астана. Бул Евразия экономикалык союзуна мүчө өлкөлөрдүн баарында жыйындарды уюштуруу демилгесинин артында ишке ашып жаткан экинчи иш-чара. Буга чейин Астанада өткөн. Ар бир өлкөнүн пенсияга чыгуу курагы, мыйзамдары ар кандай болгондуктан жалпы жыйынтыкка келүү үчүн долбоор 2 жылга жакын талкууланды. Алдыңкы учурда Армения, Белоруссия, Россияда дагы сүйлөшүүлөрдүн уландысы орун алып, андан соң гана келишимге кол коюлат. Пенсияга чыгууда өзү Кыргызстанда пенсиялык курак аялдар 58ден, эркектер 63дөн чыгат. Биздин Кыргызстандын жараны Россия Федерациясында иштесе, аялдарыбыз 58ге чыкканда, эркектер 63ке чыкканда биздин мыйзам менен пенсия чектелет. Ошонун принцип пропорциональности деп атабыз биз. Бул жерде биздин жараныбыз 15 жыл Кыргызстанда иштесе, 10 жылы Казакстанда, же Белоруссияда, же Россияда, же Арменияда иштеген болсо, 10 жылын ошол мамлекеттер төлөп берет пенсиясын, 15 жылын Кыргызстан төлөп берет. Ошол эле убакта Россиянын жараны Кыргызстанда иштесе, ушундай эле негиздер менен пенсия чегерилет. А эгерде Кыргызстандын жараны Россияда өмүр бою эмгектенип, бирок өз өлкөсүнө кайткан болсо, коңшу тарап жарандын пенсиясын экспорт түшүнүгүнүн негизинде жөнөтөт. Башкача айтканда, бул долбоордун артында 5 мамлекеттин бардык жарандары социалдык камсыздоо жаатында бирдей мүмкүнчүлүк, укуктарга ээ болушат. Устроиться на работу по трудовому или гражданско-правовому договору, также могут рассчитывать на социальное обеспечение и медицинскую помощь. Бүгүнкү күндө коңшу мамлекеттерде эмгектенгендер мекенине кайтып келген учурда мыйзамдуу тапкан акчасын ала алышпайт. Ошондуктан пенсияны экспорттоо тең салмактуулук, акыйкаттыкты орнотмок дешет жыйын катышуучулары. Өзгөчө бул Кыргызстан жарандары үчүн көйгөйлүү маселелердин бири. Анткени эмгек жарандарынын саны боюнча алдыңкы сапта. 2017 жылдын 1-июлуна карата жалпы кыргыз мигранттарынын саны 710 миңди түзгөн. Алардын 616 миңи Россия Федерациясында, 33 миңи Казакстанда, 30 миңи Туркия жана 14 миңи Түштүк Кореяда иштеп жүрүшөт. Калгандары АКШ жана Европа өлкөлөрүндө билим алып, иштеп жашап жаткандар. Мы считаем, что это, конечно, очень Келишимдин артында социалдык медициналык укуктар корголот. Дагы бир жакшы жагы эмгек мигранттарынын эркиндигин камсыз кылат. Жарандын жалпы эмгек стажы алган айлыгынын негизинде кай жерде болбосун эркин өз эмгегин үзүрүн көрө алат. Жогоруда аталган 5 республиканын өкмөт башчыларынын тапшырмасынын негизинде үстүбүздөгү жылы келишимди кабыл алып ишке киргизүүгө аракет кылабыз. Дал ушул биримдиктин алкагында жүзөгө ашкан эрежелердин негизинде Россия Федерациясындагы кыргызстандыктар жергиликтүү калк сыяктуу эле 13% киреше салыктарын төлөй башташты. Мурда бул көрсөткүч 33%ды түзчү. Я уверен однозначно, что будущий договор Мен ишенимдүү түрдө айта алам. Бүгүн талкууланган долбоор төгүмдөрдү көбөйтүп, пенсия алуудагы укукту бекемдейт. Тилекке каршы КМШ өлкөлөрүнүн келишими мындай мүмкүнчүлүктөрдү өзүнө камтыбайт. Киргизилген эрежелер мыйзамсыз ишкердүүлүктүн санын кыскартат деген ойдобуз. Муну менен катар ЕАЭП мамлекеттеринде жумушка орноштуруу иштери бир топ жеңилдеди. Биримдиктеги өлкөлөрдө 30 күнгө чейин каттоосуз жүрө алышат жана жогорку билим тууралуу биздин дипломдорду кабыл алуу башталды. Ал үчүн кошумча сынактан өтүү зарылдыгы жоюлду. Жалпы жондан чет жактан жумуш издегендердин абалы 10 позиция боюнча жакшы жагына өзгөргөнүн тиешелүү органдар кабарлашты. Жайнагүл Талас кызы, Нурдан Карипбеков, Пирамида.